Демек адам мени көрүп кузгусу келип атса, ал кузуш керек. Туруп кыйкырып ыйлаган күндөрүм болгон да. Эмне үчүн, вот за что, эмне үчүн, эмнеге ушундай болуп атат депчи. Жок, мага эч нерсе жардам бере алган жок. Ыйлаганым да жардам бере алган жок. Мен мага негатив жазган кишилердин баары, негативдин баары Анжеликага кеткиле, менде мындай нерв жок. Андыктан кел Рафаэль, коногубузду чакырып алалы. Сулуу Анжелика Кайратовна. Анжелика, саламатсызбы? Келиңиз. Бизге ар дайым конокко чакырганда, Анжелика өзү да көрүп албайтты. Анжелика, Рафаэль абдан кубанычта. Мен деле кубанычтамын, бирок Рафаэль бүгүн өзгөчө кубанычта. Анан ошондой эле, албетте баягы жакшы жагын дагы айткан менен бирдикте, ошол эле учурда мындай терс жагы да бар. Баягы стресс да көп алып келе турган дагы баягы сиздин аккаунтуңуз болуш керек сизге. Бирок ошол учурда кандай кылып кабыл алуу, стрессте ошо жаман комментарийлерди болуп жатканда мен ушунчалык таң калам да, ушунча ар кандай комментарий жазышат. Анан баягы эле Анжелика баягы күлүп жайнап эле жүргөн Анжелика депчи. Кандай кабыл аласыз? Кандай чыгасыз? Стресс болгон учурда кантип чыгуу керек? Мындай розовый очкини кийебиз дагы. Эфирге чыгабыз. Анан иммунитетти бийик көтөрүп туруп, биз түшүнүшүбүз керек. Ооба, биз жашоодо жөнөкөй эле айымбыз. Мен энемин, ата энемдин кызымын. Алар ушунчалык бизге караганда негативди жүрөктөрүнө жакыныраак алышат экен да. Анткени жакыныңды бирөө эле тилдеп жатса, бирөө эле жаман көрсөтүп атса, сен билесиң кандай жакшы адам экен. Ошон үчүн күйүп бусуп атып эле менин жакындарым көбүнчө мындай жабыр тартышат да. Жабыр тартып мындан кыйналышат. Анан ошону көргөн мезгилде мен айтам, чыдагыла эми айла жок. Мама, папа, чыдагыла, анткени бул нерсенин артында көптөгөн жакшылыктар бар, көптөгөн жакшы нерселер бар. Ар бир кыйынчылыктын аркасында, жаман сөздүн аркасында бир бейиштей болгон жакшы жер. Ооба, соңуңарды берип койбогула. Аккаунтуңузга кирдим. Месса кирсем, эмне дегене мен ичинен ойлодум. Анжелика муну окубайт болуш керек депчи. Сиз окуйсузбу? Мен окуйм. Окуйсузбу? Ошо негативди мен чынында мен сизди жашоодо жакшы тааныйм, анан кийин монтип окусам ошолордун өзүм кирип көрдүм да. Ошолорду өзүм кирип көрсөм, мындай же тырмагын тың ала албаган балдар экен да, мындай карагандачы. Алар сага бирөө бирдемке деп айтардын астында өздөрү да жашоодо бирдемкеге жетишсе, айтса мындай жакшыраак болмокта. Анан кийин Анжелика окубак тургай кээде жооп дагы мен жооп берем. Жооп бересиң. Мен балким ошол блогерлерден эмне менен айырмаланам? Бул негативтерге жооп кайтаруу менен, негатив жазган адамдарга түшүндүрмө берүү менен айырмаланып болушум керек. Себеп дегенде мен бул нерсени мындайча айтканда контент катары колдоном. Жана ошондой эле, мисалы үчүн сиз азыр мисалы үчүн эми ой кетесиң карасаң эми ачкыңды чечип эле сүйлөбөйт белең деп жазып койдуңуз да, туурабы? Соун берип койдум. Жок, жаздыңыз дагы ошол нерсени эле башка да негатив жаза турган адам жазгысы келип аткандай эле уже сиздин сурооңузга мен жооп берип койсом, жоопту алат дагы жазбай калат да негативчи. Бул негативди токтотуунун дагы бир ыкмасы. Көбүнчөлөргө деген мактоо сөзүнө караганда бирөө чымчып сүйлөсө Анжеликанын реакциясы кандай экен деп карагысы келгендерге бул аябай эле бир плюс берет. Кайра кузуп келип, кайра мени көрүңүз, кайра жүрөгүңүз айлансын дейм да. Албай куз бизди да көрүп атсаң керек, барып кузуп кайра кел. Тамаша иретинде эми мен муну тамаша иретинде кабыл алып атам, тамаша иретинде жазып атам дагы. Демек адам мени көрүп кузгусу келип атса, ал кузуш керек. Бирок кайра келип акус мени көргүсү келип атат да, кайра көрүп атат да меничи. Негативден адам өзү мисалы үчүн бир нерсе жакпай жататпы, ал нерсени биз жашоодон алып салышыбыз керек да. Ал адам ошону ала албай жатат. Анжеликаны жактырып атат дагы ошол эле учурда дагы жаман нерсе жазып атат, анткени көңүл бурсун деп аткан балким дагы бир. Мен бардык нерсеге реалдуу карайм. Негатив жазатпы, позитив жазатпы, мага эң негизгиси аккаунтумдун мындай өлүк эмес тирүү болушун каалайм. Урушатпы, кырылышатпы, жаман жазатпы, жакшы жазатпы, комментарий 3000, 4000, 5000, 6000. Жашоо деген Анжеликанын баракчасында жүрүп жатат. Мен мага негатив жазган кишилердин баары, негативдин баары Анжеликага кеткиле, менде мындай нерв жок. Негатив жазгысы келгендер кош келиңиздер. Менин баракчама. 10 жыл мурун чоң стресске кабылгам. Турмушка чыкканда аябай бүт жактан мындай бир менин гана сөз болуп, анда Instagram соцсеттери мынчалык популярдуу эмес. 20-25 гезиттин биринчи бетине чыккан болчумун. Ошондо бир аябай жаман болгом.
Анын баардыгы мындай нерсе менин башыма келбегендиктен болгон болуш керек деймин. Азыр эгерде ошондой бир сын пикирлер болсо, азыркы чоң Анжелика ал нерсеге реакция бербейт. 4 жыл мурунку дагы эле ошол элдин баардыгы мени мисалы үчүн ушактап, баардыгы өзүнүн ою менен, башка эле сөз менен болуп атса дагы мен ошол жердеги талкууланып жаткан Анжеликаны тааныбай, дагы бир башка Анжелика бар окшойт деп ойлочумун да. Ушунун баарын жасайтпы депчи. Кандай да Анжелика бар деп. Ошол жерде стресс болуп, мен же үйдөн иле албай, же курбума иле албай, же апама айта албай, унама барып, музыканы катуу коюп туруп, кыйкырып ыйлаган күндөрүм болгон да. Эмне үчүн, вот за что, эмне үчүн, эмнеге ушундай болуп атат депчи. Жардам берчү беле ошондой метод? Жок, мага эч нерсе жардам бере алган жок. Ыйлаганым да жардам бере алган жок. Стресске түшкөндө мен кыйналган сезимдерим бирөөлөрдөн мындай мээримди күткөндөй болдумбу, ким мага жардам берет дегендей болдумбу. Бирок качан гана мен окуп баштаганда, качан гана ушунун үстүндө иштеп баштаганда, сырларды ачып баштадым да, мен өзүмө деген психолог издедим. Психолог тапкан жокмун. Кээ бир психологдорго өздөрүнө психолог керек экен деп койдум да ичимдечи. Кайра мени стресске түшүрүп салды да, дагы сен жамансың, тиндейсиң, кечке телефон карап отурат экенсиң, ошону менен сен мындайсың, тиндейсиң. Бул телефон менен окатым, телефонго сүйлөгөнүм менен мен акча таап атам. Ал мен жашоом түшүнбөйт, телефонду катып кой дейт, бир айга көмүп кой дейт, анан нормаль адам болуп каласың дейт да. Мен наоборот, ненормально да, наоборот я. Ооба, мен бардым чындыгында. Эмне үчүн бессонница да, уктай албайсың, мен түнү менен уктай албайтам десем, сен деген түнү менен тиги телефондо отурсаң уктай албайсың да деп. Жок, телефондо отурган жерим жок деп түшүндүрө албайт экенсиң да. Мунун баардыгына индивидуалдуу адамга келген бир мындай билимдин негизинде подход керек экен да. Анан ойлодум, мен өзүм жардамды азыр деген макул психологдон сурап атам. Эмне үчүн мен психолог боло албаймын? Эмне үчүн мен Анжелика өзүнө өзү психолог боло албайт? Мен өзүм окуйм дагы, Анжелика кайра өзүнө жардам бериш керек, туурабы? Каалаганымдай. Өзүмө өзүм кантип негативке мен туруктуу беришим керек, депрессияга кантип түшпөшүм керек, кандай дүйнөнүн баары сага каршы болуп турган мезгилде дагы кантип сен өзүңдү сүйүп, бул ситуациядан чыгышың керек, ошонун үстүндө иштедим. Анткени Бактылуу айым реалити долбоорунда дагы көптөгөн айымдар менен иштеп, мен мындайча айтканда деле жашоодо психолог болуп калдым да, аларга айтып атып кеңешимди берип атып эле, ошол кеңештерди берип атканда дагы бирок өзүңдүн бир багажың туюм калышы мүмкүн да. Ошол багажды толтуруп туруш үчүн адам ар дайым окуп туруш керек экен. Ар дайым билим алып, окутуп, мен өзүмдү ушинтип сугарам азыр. Бирок ошондо, мисалы, азыр сиз толугу менен айта аласызбы, психологдун жардамы мага кереги жок? Жок, мага кереги жок. Кереги жок деп айта аласыз, Эч кандай. Биз азыр дагы бир стресстен кийинки дагы бир мындай депрессия деген көрүнүш бар. Ошол тууралуу дагы бир аз сүйлөшө кетебиз. Эми өзү билгендей, бул бизге келген коногубуз Анжелика негизи эле психолог да болуп калыптыр. Ошондуктан Анжеликадан дагы дипломированный. Диплому бар, кыргызча отуруп коеюн, да? Диплому бар, сертификаты бар. Вип-ложада отуруп келген Анжелика. Ээн эркин сонун бүгүн маек болуп атат. Ошондуктан биз менен болуңуздар. Кыска 30 гана секунддук тындыгуу болот, андан кийин сөз улантабыз. Стресс тууралуу сүйлөштүк, Ошол стресстен кийинки кадам, же мен туура эмес айтып жатсам кечирип койгула, депрессия, Негизи депрессия болуп көрдүңүз беле жашоодо? Депрессияга эркек киши дагы, айым дагы түшөт. Депрессияга кичинекей жаш балдар дагы түшөт. Депрессия бул эмне? Адамдын кандайдыр бир убакытка чейинки убакытта сынып калганы да, адамды сындырам дейсиң го, адам сынып калды дейт. Бул эч кандай эргүү жок, иштегиси келбейт, эшикке чыккысы келбейт, адамдарды көргүсү келбейт. Ичтеги бир ишенимдин талкаланышы десек болот да. Мен депрессияга түшкөнүм эсимде жок. Себеп дегенде менде андай мүмкүнчүлүк болгон жок жашоомдо. Кандай кыйын сыноо башыма келди, жан чыдагыс кыйынчылыктар болду. Мен бирок учуру келгенде, балким ал жөнүндө ооз ачпасам, азыр мен эчтеке болбогондой күлүп жайнап жашашым керек дедим дагы, белимди бекем бууп туруп, Анжелика депрессияга 20 жылдан кийин түш, азырынча иште дедим дагы, өзүмдү кармадым да, жакадан тургуздум дагы, эшикке алып чыктым дагы. Сен анчалык эркек кыз эмессиң, депрессияга жатып, диванга жатып, ал ыйлай тургандай анчалык бир мага мындай, кандай десем, шык болгон жок да, мага анчалык бир мүмкүнчүлүк болгон жок. Жакшы депрессия түшүүчү мүмкүнчүлүк болуп турду, Эң жакшы лайфхак бул деген өзүнө аяйт экен да, аяп депрессияга түштүм мен. Анжелика, сага азыр убакыт жок дегендей болуптур. Сиздер да өзүңүздөргө мындай убакыт жок, 20 жылдан кийин ошондо жакшы убакыт болгондо деп ойлоп коюш керек. Депрессияга түшүп,
көлдүн жээгине барып бир домик алып алып мен депрессиядамын деп анан кийин эркелеп жатсаңыздар жарашат. Ага чейин болсо сиздердин деген минимум как виллаңар болуш керек, 2-3 унааңар болуш керек, мыкты жумушуңар болуш керек, анан депрессияга түшө бергиле. Эркектерге айтып кетер турган нерсем, биз вилла болсо анда түшпөш керек экен. Түшө албай каласың да уже. Түшө албай каласың. Бирок мындай караганда эркектер биз мындай да ичибизден сактайбыз баарын, Анжелика. Биз сиздерди болуп, аялдарды болуп айта албасак дагы, эмоциябыз менен да. Ошон үчүн эркектерге айтатам, депрессиядан уялбаш керек. Психологко барыш керек. Ошон үчүн биякында келсеңер болот экен. Биз дагы билимибизди көтөрүшүбүз керек, акчаларыбызды жакшы көтөрүшүбүз керек. Анан стресске түшпөйлү дагы мынтип карабайлы эч кимди. Биз мынтип караганыбыз билинип калабы, эркектин ичинде? Албетте. Биз айымдардын көзү бүт жакта бар да, мындайынан да биздики. Арт жакта да көз жакшы. Мындай корона турат да тогологунан. Эркектердин баары экен да. Мындай сүйлөшкөндө ушундай да, мен билгиспей карап койдум депчи. Биз айымдар байкап коебуз баарын. Анда сүйлөшүп атканда эркектер айтат, бизди көрөт экен булар. Бизди көрөт экен да, билет экен да. Албетте, анткени айым бардык жактан мындай өз негизи байкоочу жагынан алды да экен да. Биз мисалы өлүп көрсөбүз, мектепте окуп жүргөндө деле кыздар баары көбүрөөк жакшыраак окушат дагы, балдар 3-4 алса деле жүрө берет го мындай. Анан кийин карасаң эле баягы эле 2-ге 3-ке окуп жүргөн бала эле бир укмуш кызматта иштеп, кыйын болуп, бир укмуш бизнесмен болуп кеткен болот, же депутат болуп кеткен болот мисалы үчүнчү. Анан айтасың, мектепте окуп жүргөндө могу арткы класста эле отуруп жүрө, 2 алып эле депчи. Анча-мунча сөздү окуп албай, азыр депутат болуп кетти го. Демек, буну менен Роберт Кийосакинин айткан сөзү бар да. Мектептеги билим менен эле силер өзүңөрдү чектебей, алдыга койгон максатыңарды бийигирээк койгула депчи. Демек, ал 3 алып жүргөн мектептеги бала кийин бизнес жаатында мыкты инсандар менен билим алып, өзүнө керектүү жагын таап, ал жашоодо ким болуусун биле алды. Бардык жакта бир эле интернетте, бир эле жашоодо эмес, негизи эле үйдө деле бизде деген тандоо бар. Тандашыбыз керек. Манты турат, пайдалуу жемиш турат. Эмнени жейм? Ошондон башталат биздин тандообуз. Интернетке кирдик. Мен бул жака кирем, азыр негатив жазам, же болбосо мен туура баракчага кирем дагы эң жакшы цитаталарды окуп, өзүмө кандайдыр бир керектүү нерселерди колдоном. Ооба. Же болбосо биз деген азыр YouTube'ка киребиз дагы, эң кандай гана бизди убактыбызды жей турган маалыматтарды жөн гана көрүп, кандайдыр бир ушактар менен башыбызды кирдетебиз, булгайбыз. Же болбосо YouTube'дан мага мотивация бере турган дүйнө жүзүндөгү мен көрбөгөн, билбеген жылдыздар, жаныбарлар, суудагы сүзүп жүргөн чоң акула, киттер, объемдору, ошол нерселердин баарын көрсөк, бул өзүбүз үчүн ачылыш болот. Ар бир жерде бизде тандоо бар экенин билишибиз керек. Туура нерсени тандаңыздар. Сиздер гана тандайсыздар. Эмнени көрүштү, эмнени коюшту астыңыздарга, эмнени окушту. Биз жалкоолонбосок, эртең менен эрте туруп, позитив менен биргеликте бири-бирибизге сүйүүбүздү, мээримибизди арнасак, ошондон гана бир нерсе куралабыз деген нерсе. Бул баары үстүнө темабыз. Эч качан биз бирөө тренингке бара жатса, ой, ал жактан бирөө сүйлөп атат, акыл сынып атат, бул качандан бери акыл үйрөтүп калды деп айтпашыбыз керек. Ошентип айтып атканыбыз менен эле өзүбүзгө келе турган ийгиликтерди блоктоп салып атабыз. Өзүбүз блоктойбуз дагы, блоктолгон адам кандай болот? Ал деген семиз, аябай өзүн жаман келгиле семирбейбиз. Арттагысы келбеген, кеч уктап, кеч турган, анан бүгүнкү жумушумду эртең жасайынчы, эми эчтеке болбойт. Карап, анан диванга жатып алып туруп, дүйнө жүзүнө акыл үйрөткөн инсан болуп калат. Ошентип өзүңүздү блоктойсуз дагы, кирешеңиз такыр жок болуп калат. Келип аткан кирешеңиз дагы тескерисен башка жака кетип калат. Ошондуктан кичинекей акча тапсаңыз дагы, ошонун берекесин, даамын татып, ошол нерсе менен бирөө менен бөлүшсөңүз, сизге эки эседен кайра кайтып келет. Биз ошол тууралуу ушунун үстүндө жакшы иштейбиз. Акчага кантип магнит болушубуз керек, депрессияга кантип түшпөшүбүз керек, кантип карызга, кредитке акча албашыбыз керек. Ошол теманын үстүндө биз марафон өтүп атабыз. Эң негизгиси келе турган ийгиликтериңерге блок койбой, семирбеңиздер. Карызы жок жашаңыздар. Карыз негативге алып келет. Карызы жок иштеп, карызы жок ийгиликке жеткенди үйрөнүңүздөр. Эң негизгиси Анжелика айткандай, ар дайым баардыгы тандоо болсун. Жакшы менен жамандын ортосунда тандап, ошол эле соц тармактардан болобу, интернеттен болобу, Анжелика тамактардан болсо дагы дайыма жакшысын тандап, баардык нерседен жакшысын тандап жүрүңүздөр. Эмне демекчибиз? Биз менен болуңуздар, стресске, депрессияга түшпөй, дайыма жакшы, позитивдүү болуңуздар. Көрүшкөнчө